Кутман кеч көрөрмандар, эфирде Музлайф программасы жана алпарчусу мен Айганыш Туратбек кызы. Бул чыгарылышта дагы албетте сиздерге мыкты коноктор менен тааныштыруу жана аларды ар тараптан ачуу максатында чыгып калдык. Бүгүнкү конокторум дагы өзгөчө таланттуу инсандар, алардын бири алгачкысы деп дагы айта кетейин. Азыркы учурда сиздер дагы кээ биркиңиздер таанысыздар, интернет желесинде көрүп жүрөсүздөр. Аябай популярдуу болуп жаткан учуру өзүнүн үнү менен, өзүнүн таланты менен элге өзгөчө сонун бир маанай тартуулап жаткан Максуда Умарова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да аябай кубанычтамын. Эң сонун келиңиз. Айылдаштар менен, туугандар менен амандашып, телекөрүүчүлөр менен амандашып өтүңүз. Рахмат. Жалпы кыргыз элим баарыңарга менден жылуу салам. Сон Баткенден келдиңиз. Баткенден, ооба. Кандай Баткен, жакшы жүрөбү? Жакшы, өтө жакшы. Силерге салам айтышты. Азыркы учурда жогоруда айткандай эле аябай интернет желесинде популярдуу болуп атасыз. Алгач эле ошодон баштайлы көнүп калдыңызбы? Качан келдиңиз Бишкекке? Канча съемкада болдуңуз? Чарчадыңызбы? Съемкаларда жүргөн кандай экен? Көп эле съемкаларда болдум. Жакшы, ар бири өзүнүн кооздугу, өзүнүн ушундай чыгармачылыгы менен иштеп, мен курсандмын да мен. Сүйүнүп турган кезим. Сон алгач өзүңүз тууралуу айта кетсек, ошол Баткенде музыкалык сабактан мугалим экенсиз. 37 жыл болуптур. Ошол тууралуу айтса кетсеңиз өзүңүз. Мен 85-жылы Ош педагогикалык училищаны бүткөм, келип тапшырдым. 89-жылы ошол музыкалык бөлүмүнү бүттүм. Музыкада мына мугалимдик бөлүмүн бүттүм да. Ошодон бери 89-жылдан бери музыка мугалими болуп иштеп келатам. Канча окуучуну тарбиялап чыгардыңыз? Канча окуучуңуз бар? Көп. 37 жылда дейсиз. Санап бүтпөйсүң да. Азыр чоң ата чоң эне болуп калышты алар. Кандай болуп азыр ушул учурда интернет тармагына тарап популярдуу болуп кеткениңизге эмне себеп болду? Кайсыл видеодон улам? Кандай болду эле ал учур? Бул мындай болду. Мына Ошто Самурай деген автопарк бар экен да. Ошол жерде мен инилеримден иштейт да, Акжол, Мики, анан дагы ошо анан Базарбаев, Адилет деген балдар иштейт. Анан апаларына, апасы менен апасына сертификат алып барыптыр умрага балдар. Анан ошондо мен да келип калдым. Келсем, эже, сиздин ырдаган үнүңүздү аябай сагындык. Бир шингил ырдап берип койбойсузбу деп суранып калышты. Анан аккордеонуңузду барып үйүңүздөн алып келели деп суранышты. Анан мен макул болдум. Аккордеон алып келди. Анан ырдап койдум эле ошо отурган жерде. Анан ошол Адилет деген бала тартып алган экен. Мен байкабай калдым. Үйдө отурган жерден эле. Ошентен бул элге жаккан окшойт. Тарап кетти. Азыр ырдан алыстабайлы, анда келиңиз дагы бир жолу ошол ырды жандуу угалы. Телекөрүүчүлөр дагы аябай күтүп турса керек. Кайра укуңуздар келип турганын биз дагы түшүнүп турабыз. Анда эмесе эжекебизден бир шингил. Көрбөй калсам, каркырам, көңүлүмдөн тартылам. Тутунган сөзүңдү туйдура албай ашыгам. Эй какырам, каркырам, алы учуп талпынам. Ак дилдеги ашыктык айдап алды артымдан. Эй какырам, каркырам, алы учуп талпынам. Ак дилдеги ашыктык айдап алды артымдан.
Canı sen sessengçi, kadırıma jetsengçi, söylegen cırdı suyun menen çessengçi, gülçösü kelişken, ey periştem periştem, tügö bolçu tügölüp, rızkını bölüştüm. Ey periştem periştem, boynu çösü kelişken, tügö bolçu tügölüp, rızkını bölüştüm. Oydu süzüp terengin düşümde men körümün, betke kırdan üzün arnap bay çeçeke terimin, jakşı ümit mendegi jabırkады öngödüm, jakın turgan alısın, canım köp sezbedim. Ey karkıram karkıram, alı uçup talpınam, ak dildegi aşıktık, aydap aldı ardımdan, aydap aldı ardımdan. Кол чабуулар канча болду аккордеонду колдонгонуңузга? Ошол Окуп жүргөндөн баштап элеби? 5 жашымдан 5 жашыңыздан. 5 жашымдан ушул күнгө чейин ойноп жүрөм аккордеонду. Эгерде аккордеондун оозу боло турган болсо, сүйлөй ала турган болсо, сиз жөнүндө эмнелерди айтып берет эле? 5 жашыңыздан бери колдонсоңуз. Мен кичинекейимден эле ушул аккордеонго кызыгып, ата-энем гармошка сатып берген да кичинекей, ошону ойноп жүргөм. Анан ал учурда менде музыкалык сабат болгон эмес да. Анан Ошко окуу жайга тапшырып, музыка бөлүмүнө тапшырсам, специм баян болуп калды. Баян бөлүмүнө. Баян деген? Спец баян, клавиши башка, тегерек. Ошол аспапты бүткөм, специм ошол менен. Баян деген аспап. Анан бул аккордеонду кошумча кесип да, кошумча кызыгуу менен өзүңүз эле кызыгып үйрөнүп кеткенсиз. Эмне дейт эле, сизди кандай сүрөттөп берет эле? Кандай сүрөттөп? Кандай адамсыз? Эгерде сүйлөй ала турган болсо, көпкө же колдонбой коесузбу, же аябай көп колдонуп, мени колдон деп турабы? Аккордеонду ар качан ойноп турам мен. Сүйүнгөнүмдө дагы аккордеон менен, кайгырганда дагы аккордеон менен чыгарам. Ошондой. Эми ошол ырыңыз интернетке тарап кетти. Баары көрүп, суктанып үнүңүзгө. Көрүүчүлөр топтой баштады. Анан ким чакырып Бишкекке кантип келип калдыңыз? Эми чакыруулар болду албетте. Ооба, чакыруулар болду. Анан мына Бактыгүл Момбекова деген менин өзүм окуучум. Ошол эне эже келиңиз Бишкекке деп чакырып калды. Ошого мен келдим. Кандай окуп калыптыр Бишкек? Качан келдиңиз эле акыркы жолу? Бишкек кичинекейимде келгем Бишкекке. Көп жыл болду да келбегениме. Бишкек бүгүн башкача, шаарлары таптаза. Мурдагы жакшыбы же азыркыбы? Азыркы жакшы да, азыркы. Мурдакыга караганда азыркы кандай өнүккөн, өскөн. Ошо Бишкекти карап эле көзүм сүйүндү, кубандым ушунчалык. Азыр эми бардыгы сизди көрүп, ырларыңызды кайра ырдатып жатпайбы? Бул дагы бир интернеттин кандайдыр бир жардамы десем дагы болот да. Анан азыркы учурда, ушул учурда чыгып калганыңызга кандай өкүнбөй элесизби? Мурда дагы мени эл тааныш керек эле деген, же ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты болот экен да. Ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты. Мен антип да ойлодум. Кечикпей, мындай чыгармачылыкта же кечигүү болбосо керек деп ойлойм. Эрте кечи болбойт дейт го.
ийгиликтен. Өзү күнү убагы келгенде өзү чыгат. Өзү чыгат. Буга чейин сиз окуучулардыга эле энергияңызды берип, убактыңызды ошолорго эле коротуп, анан өзүңүз тояштарда, жакындардын арасында гана ырдап жүргөнсүз мурда. Мектептечи? Мектепте кандай активдүү элеңиз? Сиз ырдатышабы эле? Ооба да, мектепте кичине өзүбүздүн отурган убакта анан эс алганда, келчи ырдачы, биз кичине эс алайлы деп мугалимдер эс алышат. Ошо эс алган убакта ырдап, ойноп берип жүрөм. Азыр жогоруда эле мага айтып калышты, Ош шаарында концертке катышат экенсиз, Майрамбек Осмоновдун. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз, качан болот, барышсын элдер дагы? Мен ушул боюнча так маалыматым жок да. Бирок чакырылган ырларын берип койгон, анан мен кайсы неме чакырган так маалымат билбейм. Өзүңүз жазып каласызбы ырлардын тексттерин же болбосо обонун? Обон бар да, 1, 2, 3 обон бар. Нотага түшүрүлүп, мындай текшериле элек. Ошол элдин сынына коюла элек. Эл анан чыгармачыл адамдардын сынынан өтсө ырдайм деп жүрөм. Эмне үчүн алар жазылган бойдон эле калып кетти, ошол бойдон эле? Анын дагы өзүнүн убакыт сааты болсо керек деп ойлойм да. Мына кылам, аны мына жасайм, мына деп. Же идеалдуу учурду көп күтө бересизби негизи жашоодо? Негизи ошондой да, менде ошондой бар. Өзүңүзгө критиканы көбүрөөк коюп, жакпай жатат мага, элге кандай жагат экен? Эл кандай кабыл алат? Кулактын ыры болуп калбай, жүрөктүн ыры болуп калса деп тилейм да. Жаш баладай эле да чыгарма ар бир ыр. Канча ырыңыз даяр турат азыр? 4. Обондорун жазгансыз? Тексттерин? Тексттер акындардын тексттери. Эмне тууралуу? Мугалимдер тууралуу, Нооруз тууралуу, медиктер тууралуу. Анан секет, баягы секет байдай. Үй тургандар. Обондор кандай кылып жаралат сизде? Ошону айтыңызчы. Эми ушундай илхам келип калган убакта жаралат да. Мен бир каттуу бир нерсе таасирленгенде ошондо чыгып калат. Ал дагы бир өзүнчө учуру болот. Учуру. Ал дагы илхам келип ушундай эме болуп турган убакта анан чыгып калат. Таасир берсе, бир нерседен таасирленсем. Сон дагы бир шиңгил болсун, кайсыл ырды? Менин өзүмдүн агайым бар, жакында каза болуп калды, Зайырбек Султанов деген агайым бар да. Бир чыгармасыны мага ушул тапшырып кеткен эл болду да, ушул ырды ырдап жүргүн карындашым деп. Ошо Кайчы жолдор деген ырыны ырдабасам болбойт. Ошону ырдап берейин. Келиңиз ардыңыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы кошулуп ырдап туруңуздар. Мен бөлөккө ашык кезден, сен мени сүйүп жүрдүң, батынамы бар эмне дешкен, кереңдикке кулак түрдүң, батынамы бар эмне дешкен, kerengdikке kulak türdüm. Bilgeni menden kanday arga tabar elin, kayçı ötkün poyuzöndü, kalsa emne tağdır degen, kayçı ötkün poyuzöndü, kalsa emne tağdır degen. Jolukanda
дошым буған қармайм жұмшақ қолдарыңды тазалықта қарап тұрам қайтшы өткен жолдарыңды тазалықта қарап тұрам қайтшы өткен жолдарыңды қайтшы өткен жолдарыңды. Сон менен чогуу сиздер дагы кол чаап жатсаңыздар керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Караңыздарчы, кандай сонун үн. Талантыңызга таазим. Дагы бир жолу тамагыңызды орутуп койду окшойт. Бүгүн канча жолу ырдадыңыз? 100 жолу ырдадым го. Бирок чыгармачыл инсан үчүн, ырдагысы келген инсан үчүн канчалык ырдата берсе деле чарчабаса керек. Ооба. Комментарийлерди окуп атасызбы? Жок, ага кол бошобой эле. Интернетте популярдуу болгонуңуздан баштап эч окуган жоксуз? Жок. Өзүңүз социалдык тармактарда дагы албетте отурбайт экенсиз. Эми ачыш керек социалдык тармактарды. Ошол жактан дагы да алдыга жылыш керек. Ачтыңызбы? Жардам берип атышабы бул боюнча? Жардам берип атышат. Бул жактан дагы ыр жаздырыптырсыз баса. Буга чейин дагы жаздырылган ырларыңыз жок окшойт экен эле. Радиодо 2 ыр бар. Радиодо 2 ыр бар. Кайсыл ырлар? Айлуу түн менен ошо периштем бар. Бүгүн бул жактан дагы жаздырдыңыздар. Сон, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз маегибизди улантабыз. Азыр болсо кыскача клипке барып келели, андан кийин сиздер менен көрүшөбүз. Красивая, желанная, ты как мечта заветная. Весь мир блестит, в руках цветы. Я держу любимые твои. Ты моя принцесса, ты как луна прелестна. Твоя любовь просто безвозмездна. Я смотрю в твои глаза, не остановить сердца. Пусть эта ночь будет бесконечна. Ты моя принцесса, ты как луна прелестна. Твоя любовь просто безвозмездна. Я смотрю в твои глаза, не остановить сердца. Пусть эта ночь будет бесконечна. Таинственно, прекрасная, у ног твоих вселенная. Забыл покой, душа летит. Это для тебя сейчас звучит. Ты моя принцесса, ты как луна прелестна. Твоя любовь просто безвозмездна. Я смотрю в твои глаза, не остановить сердца. Пусть эта ночь будет бесконечна. Ты моя принцесса, ты как луна прелестна. Твоя любовь просто безвозмездна. Я смотрю в твои глаза, не остановить сердца. Пусть эта ночь будет бесконечна. Ну,
Лайв программасын улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бизде конокто Максуда Умарова эжекебиз, жогоруда айткандай эле интернет желесинде өзүнүн мыкты үнү менен азыркы учурда хит болуп жаткан учуру. Азыр эжекеге ушинтип айтып атсам, силерден эле угуп атам хит болгонумду. Мен телефондон көрө элекмин деле, элдерден эле угам деп жаткан учуру. Андан мен же болбосо бул жактан дагы азыр сизди болушунча ачканга аракет кылып атам, бирок өзүңүз дагы сөзгө бир аз таңсыз окшойсуз. Ооба, сөзгө жок. Же мен ача албайтамбы? Жок, сен сонун ачып атасың. Мен өзү негизи сөзгө жокмун. Сүйлөбөйм анча. Кандай кылып сабак өтүлөт эле? Же ырдатып туруп, түшүндүрүп? Ноталар менен иштейм мен. Сүйлөбөйм көп. Ноталарды жазып анан ырдатам. Нота жазам. Бул жакка балдарды ырдатам. Эң жакшы көргөн мугалимдердин бири сиз турбайсызбы анда? Көп сүйлөбөйсүз, урушпайсыз. Урушпайм, эч. Көңүл гүл да. Ошол мугалимдик кесип сизге эмнеге үйрөттү? Эмнени үйрөттү сизге? Сабырдуулукту үйрөттү. Şu жаратылышты же кооз нерселерди жүрөгүмө ушундай сиңирип, ушунчалык кооздугуну сезе билгенге үйрөттү. Өзүңүз да ошол ырларды азыр эски ырларды ырдап атпайсызбы? Анан негизи эле дагы кайсыл ырларды угасыз, кайсыл ырларды көп дагы аткарасыз, кайсыл ырлар жагат? Мага ошол жүрөктүн ырлары баары эле жагат. Кулактын ырлары жакпайт. Ал кандай? Жеңил ырлар. Бир эки жолу ырдаганда ырдалбай калат. Ошол кулак. Мен өзү экиге бөлөм да бирди. Кулак ыры, кулактын ыры, жүрөктүн ыры деп. Анан жүрөктүн ырларын тандаганга аракет кылам да. Алар кандай? Сизге өзүңүзгө, жүрөгүңүзгө жакын болот? Жакын болот. Жүрөгүмө жан дүйнөңүз менен кабыл аласыз? Ооба. Эргип, өзүңчө кыялданып ырдайсың да, ошолорго сүңгүп кирип. Ошол нерсе жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп. Ошондой. Азыркы учурда чыгып жаткан ырларга кандай сиздин көз карашыңыз? Кимдерди угасыз азыркы жаштардан дейинчи? Жаштардан эски ырларды жаңыртып аткарып аткан балдарга карап суктанып, сүйүнөм өзүмчө отуруп. Жаңы эски ырларды жаңыртып атпайбы? Жаңы баягы эки бала кыздар, кайсы бала экен? Ошо комузда ойноп, Алла Пугачеванын Миң розалар деген ырын ойноп атышпайбы? Титаникти салып, ошолор эми жаңы мотивде чыгарып атышат. Ошондойлорду көрсөм сүйүнүп. Эски ырларды азыркы заманбапташтырып, элге ошол эле учурда жеткирип, ушундай ырлар болгон, биздин кийинки муундарыбыз дагы билип жүрсүн дегендей маанини берген, анан ошого аракет кылып жүргөн азыркы учурда ырчыларды угасыз. Азыр Маданият министрлиги дагы сиздерге албетте көңүл бурса керек. Ушунча интернетте топ жарып чыгып атсаңыз, кандай болот бул жагы? Балким мен карай элекмин да. Сизге байланышка чыгып атышабы? Азыр урманчылар эле чыгып атат, ырчылар. Сөзсүз түрдө Маданият министрлигине дагы азыр кайрылып кетели. Албетте сиздей талантты аздектеп калышыбыз керек. Эми Бишкекте каласызбы же ошто эле улантам деп атасызбы? Жок, ошол жерде дагы уланта берсең болот, Баткенде эле. Баткенде эле. Бул жака келейин деген деле ой жок. Азырынча. Эми чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшпөдүкпү? Жеке жашооңуз тууралуу сүйлөшө берели? Сүйлөшө. Бир уулуңуз бар экен. Ал дагы ушундай талантка ээ же болбосо башка тармактабы? Башка тармакта. Музыкага анча шык жок. Ырчылар аябай эме болот го, жүрөгүнө жакын кабыл алат. Ошол эле учурда сиздин дагы бир сүйүүңүз тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Кандай сүйөм? Кичине жаш кезде баарында эле ар бир адамда сүйүүсү болсо керек. Жолдошуңуз кандай карайт эле ушул өзүңүздүн ырдаганыңызга, чыгармачылыгыңызга? Ырда деп айта беле? Жолдошум жакшы эле түз карашта болгон. Кайнене, кайнаталарыбыз каршы болгон ырдаганга. Ырдабак, аккордеон ойно деп. Ошол дагы себеп болду дейсизби? Конечно, ошондой себеп болот да. Чыкпай калганыңызга. Эмне дегенде ар бир нерсенин өзүнүн учуру
болот. Мезгил. Андыктан дал ушул учур үчүн дагы биз сизге ыраазыбыз, бизге келип интервью берип, убактыңызды бөлүп бергениңизге. Албетте чарчабай жүрүңүз, эми мына ушундай чыгармачыл инсан болгондо баарына таанылганда интервьюларга чакырат, сиз тууралуу дагы көбүрөөк билгилери келет. Анан барып сонун маектерди дагы өткөрүп жүрүңүз дейли. Сизге ыраазычылык билдиребиз чыгармачылыгыңызга. Ошол эле учурда сизге эркин микрофон берели, баарына салам айтып коштошуп кетсеңиз болот. Жалпы кыргыз элиме менден чын жүрөгүмдөн салам, көрүп, угуп жаткан интернет желесинде мага колдоо көрсөтүп, жакшы ой пикирлерин айтып жаткан жалпы кыргыз элиме салам баарына. Чоң рахмат сиздерге. Сиздерге таазим. Сизге дагы талантыңызга таазим, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.